Салам достор, бұл айтайт десе. Бүгін бізде жөнөкөй суроо бар. Эмне үчүн бизге КТРК, ЛТР жана башка каналдар Кыргызстанда экономика рекордтук өсүшүн көрсөтүп жатканда, холодильникте тамак аш көбөйбөй жатат. Эмне үчүн расмий сандар менен күнүмдүк жашоодо чындык эки башка өлкөдө жашап жаткандай сезилет. Бүгүн биз силерге Кыргызстанда эки башка мамлекет курулуп жатканын көрсөтөбүз. Бири отчеттор жана бийликтегилер үчүн, экинчиси чыныгы жашоо, карапайым эл күнүмдүк жашоо менен күрөшүп жатканы. 357,2 миллиард болсо 382,4 миллиард сомго аткарылып, пландан 25,3 миллиард сомго аткарылды. Мына биринчи Кыргызстан. Бул бизге күн сайын көрсөтүлүп жаткан өлкө. Бул жакта баары мыкты. Экономика ачыткы кошулган камырдай өсүп жатат. Былтыр 9%га жогорулады. Акча кайдан келип жатат? Биринчиден курулуш көлөмү дээрлик 20%га өстү. Экинчиден соода жана кызмат көрсөтүү 12%га. Бул биринчиден реакция. Улам санкцияга алып келген реакция. Бийлик отчет берип жатат. Салыктар жана бажы төлөмдөрү болуп көрбөгөндө жакшы чогултулууда. Бюджетте атүгүл профицит, ашыкча каражат пайда болду. Дешүүдө бул акчага кылымдан курулуштарын башташты. Камбарата 1, Кытайдан Өзбекстанга кеткен темир жолу. Бул келечектеги гүлдөп өсүүнүн пайдалуу болот деп бизге убада беришүүдө. Эл ишенип жаткандай. Президентке болгон ишеним асман чапчыган деңгээлин көрсөтүүдө. 80-90%га чейин таасирдүү сандар. Бирок келгиле жерге түшөлү. Биз эмне кылабыз? Балдарымды каяка алып барам мен? 600 сом пенсияларыңыз алып жетпейт. 15 миң, 20 миң кетет. Неме жанагы комслугалар бар, свет, газ дегендер бар. Аларга да төлөйбүз. Аябай эле кыйын эле болуп атат го. Эми экинчи Кыргызстан. Бул жакта биздин көпчүлүгүбүз жашайбыз. Бул жерде түйшүктөр такыр башкача. Биз сурамжылоолорду карап чыктык. Элди чынында эмне кычалат кылып жатканын. ВВПнын пайыздары эмес, жумушсуздук жана асман чапчыган баалар. Элдин 66% ушинтип жооп берген. Аларды эл аралык уюмдар келтирет. Ар бир үчүнчү кыргызстандык жакырчылыктын чегинде жашайт. 4 үй бүлөнүн 3-өө толук кандуу тамактан албайт. Анда эл акчаны кайдан алат? Россияда оор жумушта иштеген жакындарынан. Жылына дээрлик 3 миллиард доллар. Көпчүлүк үй бүлөлөрдүн экономикасы мына ушуга таянат. Бул деген өз өлкөбүздө жакшы жумуш жок дегенди билдирет. Бул бийик имараттар эмес, кийинки айлыкка чейин үй бүлөнү кантип багуу керек деген суроо. Эмне үчүн мындай ажырым пайда болду? Бардык маселе биздин экономикалык кереметтин өзүндө. Пайданы соода жолдорунда отургандар, курулуш компанияларынын ээлери, ири мамлекет долбоорлорго жакын адамдары көрүп жатат. Бул өсүш бүткүл өлкө боюнча миңдеген жумуш орундарды түзбөйт. Ал байлыкты саналуу гана адамдардын колуна топтоп жатат. Бийлик айтат, чыдап тургула. Биз мега долбоорлорду куруп жатабыз. Ошондо жыргап жашап калабыз. Бирок бир маселе бар. Бизге жакын келечек көпүрө куруп жатканда алар бүгүнкү көйгөйлөрдү чечүүчү куралдарыбызды тартып алып жатышат. Кымбатчылыкка каршы митингге чыккың келеби? Мүмкүн эмес. Шаардын борбор нааразычылык акциялары үчүн жабык. Экинчи чыныгы Кыргызстандын атын сүйлөгөндөрдү жок кылып жатышканы. Бийлик менен элдин ортосунда көпүрө болуп алчуларды жок кылышууда. Эгерде байлар менен карапайым элдин ортосундагы ажырым өсө берсе, бул коомдук келишим жөн эле кыйрайт. Бүгүн сиздерге берели деген сурообуз. Чынында кандай Кыргызстан курулуп жатат? Ал эми анын тургундарынын көпчүлүгү
Çoğun bayramdın chetinde ele kalsa bu tüzüm turuştuk bir alalım. Kommentariyaga öz oyunuzlardı kaltırыңızlar. Sizlerdi fikiriniz biz için manili. Sizler menen men Ulan Nurmanbetov boldum. Görüşkünce aman durunuzlar. Бийлик биздин оозубузду жапканга аракет кылып жатышат. Камоо, кугунтук, басым кысымдар. Бирок биз ушундай тоскоолдуктарга карабастан ишибизди улантып жатабыз. Бизди Patreon'dan колдоңуз. Бул эмне үчүн маанилүү? Сиздин колдооңуз бизге көз карандысыз иликтөөлөрдү жүргүзүп, коркунучтарга карабастан чындыкты айтууну улантууга мүмкүнчүлүк берет. Бизди кантип колдой аласыздар? Төмөнкү шилтеме аркылуу өтүп, Кемиров Live Patreon баракчасын ачыңыз. Өзүңүзгө ылайыктуу катталуу деңгээлин тандаңыз. Сиздин колдооңуз бул чындык үчүн салым, ал эми биздин бонустар бул жөн гана кошумча белек. Картаңыздын маалыматтарын жазыңыз же PayPal'ды тандаңыз. Ушу менен болду. Биз чындык үчүн күрөштү уланта беребиз. Көз карандысыз журналистканы колдоңуз, шилтеме төмөндө.